самасызбы, Садыр Нуркожоевич. Бизге ушу убактыңызды бөлүп, маек берүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе мен көп узатпай алгачкы суроону берсем, мынакей коомчулукта, социалдык медиада ушул бир топ талкууланып жаткан өзөктүү маселелер боюнча маек куралы деп турабыз. Анын алгачкысы ушул кадрдык дайындоолор боюнча көп талкуу болууда. Өзгөчө мынакей Акылбек Жапаровдун сиздин кеңешчиңиз болуп дайындалышы боюнча ар кандай өйдө төмөнү кептер айтылууда. Сиз деги эле ушул маселеге кандай комментарий берет элеңиз? Акылбек Жапаров менден кызмат сурап келген жок. Акылбек Жапаровду мен өзүм чакырдым. Премьер-министрликке шайланган күнүн эртеси күнү мен өзүм чакыртып, аны ошо финансы жагынан, экономика жагынан мен кеңеш сурайын деп чакырганмын. Анткени мен анын 2 жолу депутат болуп иштешкенбиз аны менен. Анын мүмкүнчүлүктөрүн билем, билимин билем. Ошондуктан мен өзүм чакырып кеңешин сурап турганмын. Анан эми баягы социалдык тармактарда эл арасында ушундай аябай катуу талкуу болуп аткан экен. Баягы Акылбек Жапаровду алып алыптыр, эскилерди жыйнап алыптыр дегендей. Мейли эскиби, жаңыбы, Акаевчибы, Бакиевчиби, Атамбаевчиби, Жээнбековчиби, мейли ким болбосун, билими болсо, кеңеши болсо, мен түз элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сураганга менин акым бар аган. Анан Акылбек Жапаров жанымда жүрсө эле ал мындай ошол бойдон ошол жерде жанымда калат, же болбосо ал мени бир ары бас, бери бас деп башкарып атат деген кеп эмес аны. Менин жанымда ким жүрбөсүн? Акылбек Жапаров жүрөбү, же болбосо менин бир тууганым жүрөбү, же досумдун досу жүрөбү, ким болбосун коррупцияга аралашкан маселеси боюнча жоопко тартылат. Албетте анын коррупциялык иштери дагы бар. Аны дагы эл да билет, мен да билем жакшы. Ал боюнча сөзсүз жооп берет. Менин жанымда жүрсө эле ошол бойдон жооп бербей калат экен, же болбосо куткарылып калат экен деген бул туура эмес түшүнүк. Ошондуктан мен эл журттан суранып кетем. Айрыкча ушул Адахан Кимсанбаевичти колдоп аткан соцсеттердеги тарапташтарынан суранып кетем. Бала төрөлө калып эле чуркап кетчүдөй талаптарды коюп атат, андай туура эмес. Ошол эле мезгилде мен өзүмдүн да тарапташтарыман суранып кетемин. Акийнеге айтышып отургандан көрөкчү, андан көрөкчү жолдорду көрсөткүлө. Кандай чыгып кетсек болот? Кайсыл жерлерде коррупциялар иштеп атат дагы эле бүгүнкү күнгө чейин. Ошондой жерлерди көрсөтүп, андан көрө бири-бирибизге жардам берип, мындан аркы ситуациядан чыгып кеткенге жол издейли. Жол көрсөтөлү. 30 жылдан бери акийнеге айтышып отуруп, мына мамлекетти сазга тыгып бүттүк. Бүтүптүрбүз. Мен мына көрдүм келип. Акылбек Жапаров боюнча мына ушундай. Мен өзүм убактым болбогондуктан, мына сиздерге араң убакыт бөлүп отурам. 3 күн мурунку теледебатын көрдүм. Кечинде барып бир жарым саат убакыт бөлө калып туруп, ушу Facebook'a кирсем, ошо 3 күн мурунку теледебаты болуп аткан экен. Жана Темирлан Султанбеков деген жаш бала менен ушу айтышып атыптыр. Ошол жерде эми баягы адепсиз сөздү сүйлөгөнүн мен өз кулагым менен уктум. Ошондуктан Акылбек Жапаров мен 3 күндөн бери издеп таппай атам. Келе элек жумушка. Бүгүндөн баштап ал менин кеңешчим болбойт. Ал кандай билими бар болсо дагы, ошо жаш бала менен акийнеге айтышып, анан уят сөздү сүйлөгөндүгү үчүн мен аны бүгүн кызматтан алам. Дагы бир маселе, ушул Бишкек шаарынын кала башчылыгынын айланасында дагы ушу кадрдык дайындоо боюнча бир топ талкуу болууда. Анын ичинде ушу мынакей бүгүн эле жаңы кала башчы дайындалды деген маалыматтар чыгып жатат. Ага чейин ушул Төрехан Жунусбековдун айланасындагы, Нариман Түлеевдин айланасында дагы бир топ сөздөр болуп эле. Бул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул мэрди шайлоо боюнча, дайындоо боюнча биздин укугубуз жок. Мен сунуштама гана берем, ал жерде депутаттардын шайлоосунан өтөт мэр. Биринчи эле жолу Азиз Туракматов кетип атып, өзүнүн ордуна ошо Нариман Түлеевди ИО кылып, баягы милдетин аткаруучу кылып дайындап кеткен экен. Ызычуулар башталып, ушул ар кимдер 4-5 топ ушу мен мэрликти биз алабыз деп ошентип талашып баштаганда, мен Нариман менен сүйлөшүп, кетип туруңуз. Азыр бизге ызычуунун кереги жок деп суранып, мен аны макул кылып кетиргенмин. Андан кийин ушу дагы деле болбой, ошол эми азыр билесиздер да, майлуу жерде эле талаша берет экен да, мен барып мэр болом деп, өзүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрүн, ошол жерди тартып кете аламбы же кете албаймбы деген мындай бир өзүнө ишеним жокпу, барбы, анысына карабай эле мен мэр болом дей берет экен да. Анан кийин ошентип ар кайсы топтор талашып аткандыктан, ызычуу болуп аткандыктан мен кечээ күнү Балбак Түлөбаевди алып келип, мурда ошол жерде руководитель аппарат болуп иштеген, ошол кишиге сунуштама жибердим. ИО болуп, депутаттар жаңыдан шайланып келип, кайра мэрди официалдуу түрдө шайлап алганга чейин ИО болуп Балбак Түлөбаев отурат. Бүгүн ошо маселе чечилди. Аэропорт боюнча аны мен дайындабайм.
Үсен Сыдықовтың баласы Бақыт Сыдықовты мамлекеттік мүлк мекемесі фонду директор қылып дайындаған екен. Ал жөнінде дағы ызы чуу болгон. Мен аны чыгырып, кабинетиме чыгырып алып сүйлөшкөнмүн. Кетиңиз дегенде ал 10 күндүк убакыт сураган. Азыр 5 күн өттү. Кандай убакыт сурады? Баягы аэропортто сол чөнтөккө түшүп аткан акчалардын бардыгын биз аныктап билдик. Ошолорду мурда ал өзү аэропортто иштеп кеткен, жакшы билет экен. Ошолордун бардыгын мамлекеттик казынага 10 күндүн ичинде баланча сумма түшүрүп беремин. Эгер түшүрбөсөм анда мени кетиресиз деди. Мен айттым анда жөн кетпейсиң анда. Анда сөзсүз түрдө жазага тартылып кетесиң деп мен талапты койгонмун. Андан бери 5 күн өттү, дагы 5 күндүк убактысы бар. Ал боюнча аны дагы маселесин чечебиз. Садыр Нуркожоевич, дагы бир багы көп талкууланып жаткан сөздөрдүн бири бул мынакей сиздин дарегиңизге айтылып, сөздөрү эки ача чыгып жатат деген өңдүү пикирлер айтылууда. Мисалы үчүн ушул сиз алгач кызматка киришип жатканда, мынакей толкундоолордон кийин кызматка киришип жатканда, биз мыйзам талаасынан чыгып кетет экенбиз. Алгач парламенттик шайлоону өткөрүп, андан кийин анан президенттик шайлоону өткөрөбүз деген таризде сүйлөдү эле. Азыр болсо мынакей парламенттик шайлоо жылып, биринчи президенттик шайлоо өтүп, андан соң жанагындай конституциялык реформалар өтүп, андан кийин гана парламенттик шайлоого барабыз деген сөздөр айтылууда. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Ооба, ал мойнума алам. Биринчи айткан сөзүм менен кийинки кылган ишим эки ача чыкканын мойнунга алам. Анткени мурдакы мыйзам боюнча, конституциялык мыйзам боюнча, шайлоолор мыйзамы боюнча, эгерде шайлоолордун жыйынтыгы жокко чыга турган болсо, мурунку шайлоолордун, анда баягы досрочный шайлоо 45 күндө болот деп турат. Ошондо бизде декабрда болуш керек эле. Ал мыйзам күчүндө турганда мен айткамын. Макул, мыйзам талаасынан чыкпайлы, ушул бүгүнкү мыйзам менен декабрда шайлоого баралы. Анан жаңы парламент келип, баягы реформалар жасасын, конституциялык реформаны, жанагыдай мамлекеттик түзүлүштү, ушуларды оңдойлу деп айткан болчумун. Ал күнү айтып, бирок мен келип ойлондум. Мына ушул 120 депутаттын айынан, ушу партиялык система менен шайлоо болгондун кесепетинен эл дүрбөлөңгө чыгып, 3-чү революцияны кылды да, бийлик алмашты да, туурабы? Анан мен элге программамды көптөн бери, 8 жылдан бери, 7 жылдан бери айтып жүрөмүн. Биздин Мекенчил партиясы шайлоого катышканда дагы айткан, биз бир мандаттуу округ менен шайлоо кылабыз, президенттиктин башкаруу кылабыз, анан курултай системасын киргизебиз деп, биздин программабызда дагы шайлоодо 1 ай бою камчыбек ташыйып айтып келген, эсиңиздерде болсо. Биздин ошо программабыз ошондой болчу, долбоорубуз. Анан кийин ойлонуп туруп, элге ушундай деп айтып, дүңгүрөтүп баарын Кыргызстанга айтып жүрүп, анан кийин келип туруп, кайра ушу башкача мурунку эле эски жол менен кетсек эл эмне дейт деген пикирге келдим дагы, ойго келдим дагы, анан депутаттар менен сүйлөштүм. Спикер менен, бардык фракциялардын жетекчилери менен, анын ичинде Текебаев да бар, сүйлөшүп, анан кийин келгиле эми парламенттик шайлоону жылдырып туралы, кайра эле шайлоо өткөрө бербейли. Жылдырып туруп, анан конституциялык реформаларга баралы, башкаруу системаны оңдойлу, андан кийин анан шайлоо кылалы деп макулдашып, баягы мыйзамды кайра башка жаңы мыйзам кабыл алып, жогорку кеңеш баягы мыйзамды жокко чыгаруу боюнчачы, ошол 45 күндүн ичинде шайланыш керек дегенди жокко чыгарып, июнга чейин деп баягы убакыт жазып көрсөтүп, 3 окуудан кабыл алып келди, мен кол койдум, күчүнө кирди. Кыскасы мындай ток этер жерин айтканда, мыйзам талаасынан мен чыккан жокмун. Мен мыйзам талаасынан чыга турган адам эмесмин, дайыма мыйзам жолу менен келгем, мыйзам жолу менен кете берем. Дал ушул шайлоо темасына улай эле, ушу парламенттик шайлоо июнга чейин жылып кетти, дээрлик 7-8 ай ары жылып атат деген пикирлер айтылууда. Бул боюнча ушул маселеге кенен токтолсоңуз, анан президенттик шайлоо боюнча мынакей Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январга шайлоону дайындап атат. Буга сиз катышасызбы? Кандай? Парламенттин ал июнга чейин жылып кетиши деген, эгерде Кудай буйруп 10 январда шайлоо өтүп, таза өтүп келе турган болсок, анда март-апрелде деле шайлоону өткөрөбүз, парламенттик шайлоону. Ага чейин ошо баш мыйзамдын долбоору даяр, конституциялык кеңешме менен өткөрөбүзбү же парламент менен өткөрөбүзбү, аны эл менен талкуулап, чечимге келебиз, бир чечимге. Андан кийин анан шайлоолорду өткөрөбүз. Ошо жасап бүтүп алгандан кийин реформаны. Шайлоого болсо, мыйзам түрүндө негизи мен милдетин аткаруучу, президенттин милдетин аткаруучулук, премьер-министрликти өткөрүп берип, анан шайлоого катышканга акым бар.
Мен жөнөкөй жаран катары, мисалы сиз катышсаңыз, сиз катары эле сиз менен кошо мен дагы ошо катышканга менин укугум бар. Мурдакы президенттерди билесиздер, эки жолку революция болгондо экөөндө тең ИО президенттер ошо ИО болуп туруп, кызматын таштабай туруп барган. Анан ошонун баарын унутуп калып эле, мага келгенде эле жок бул деген таштап барыш керек деп бакырып чыгып атышпайбы? Бирок бүгүнкү мыйзам боюнча дагы, конституция боюнча да таштап барыш керек. 2016-жылы Атамбаев референдум өткөрүп туруп баш мыйзамды өзгөртүп салган, ал жерде таштабай да бара берсе болот болчу. Бирок ошол 2016-жылкы мыйзамда дагы туура эмес өткөн, мыйзамсыз өткөн. Бир жалгыз Атамбаев өзү өзгөртүү киргизип туруп эле референдумга коюп өткөрүп алган. Аны ушулардын кыйкырып жүргөндөрүнүн бирөө айткан эмес. Бүгүн да бирөө да унчукпайт. Анан мыйзамдуу түрдө конституция менен кетип атсаң, мыйзамдын жолдору менен кетип атсаң, эптеп эле бут тозуп, эптеп эле жыгайын деген эле күчтөр пайда болуп, жанакы кара пиарларды уюштуруп атышат. Бирок мен ага караган жокмун. Мен өзүмдүн гана түптүз жолум менен кете берем, мыйзамдуу жолу менен. Мага канчалык бут тоз болсун, баары бир анын баарынан басып өтөбүз, Кудай буйрса. Дагы бир токтоло кетүүчү жагдай, мынакей ушу октябрдын 5-нен кийинки толкундоолордо мына Коопсуздук кеңешинин төрагасы катчысы кызматтан алынып, анын ордуна мына Кеңешбек Дүйшөбаев 14 октябрда дайындалды эле. Ал киши дагы мынакей кечээ күнү кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган экен. Бүгүн эле ушул анын ордуна Коопсуздук кеңешинин катчысына генерал-майор Мусаевдин дайындалгандыгы тууралуу маалымат чыкты. Деги эле ушундай кадрдык алмашуунун бүгүнкүдөй учурда зарылчылыгы бар беле? Эми Кеңешбек Дүйшөбаев бул пенсиядагы адам. Анан бул биринчиден, экинчиден анын Коопсуздук кеңешинин башында отурганга моралдык укугу жок. Ошондуктан алмаштырдым. Анткени ал 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча, андан кийин түштүктөгү окуялар боюнча, Когалаң боюнча жооп бериш керек. Анткени ал улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болуп отурган ошол мезгилде. Чараларды алдын ала көргөн эмес. Бул дагы териштирилет, ал жоопко тартыла турган адам. Анан кантип Коопсуздук кеңешинин башында туруш керек ал? Ал эми Мусаевдин келиши боюнча? Ал бул генерал-майор өзү, бул аскер адамы. Муну мен ошол жаш, тажрыйбасы мол, ошол Коопсуздук кеңешин алдыга сүйрөп алып кете алат деп, баардык жагынан ошо мурда ушул биз баягы стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен иш алып кете алат деп ишенип туруп койдум аны. Дүйшөбаев мынакей бүгүн эле ошо маалымат жыйынын уюштуруп, айрым баягы учурлар боюнча, фактылар боюнча кенен маалымат берди. Анын ичинде ошо бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райым Матраимовдун, Крим чөйрөдө аты айтылып жүргөн Камчы Көлбаевдин кармалышын спектакль деп атады. Сиз бул боюнча оюңуз кандай? Дүйшөбаев 30 жылдан бери күч органдарында иштеп келатат. Өзү генерал наамы бар. Кенедей сержанттан бери өсүп келген адам өзү. 30 жылдан бери, 40 жылдан бери ушул Союз мезгилинен бери күч органдарында жүрөт. Бирөөнү камап ушу бир тыйын пайда келтириптирби мамлекетке? Сиз барып ошонун өзүнөн сурап көрүңүзчү ошо Дүйшөбаевден. Сиз ошо шоу болсо дагы уюштуруп, ошо алып келип миллиарддарды, миллиондорду төктүрүп көрүптүрбү? Кустуруп. Ушу 30 жыл, 40 жыл ушу иш тажрыйбасында ошонун өзүнөн сурап көрүңүзчү барып. Мен сизге ошондой суроо берет элем да. Бул менен эле бүтпөйт. Камоолор, кустуруулар буну менен эле бүтпөйт. Дагы толтура уланат. Азыр дагы 1 айлык убакыт бергенбиз. Бардыгына өзлөрү баягы коррупционерлер билет. Азыр алып келип өзлөрү добровольно төгүп аткандар дагы бар. Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум элем, ушуну төгөйүн болду. Мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Ушинтип өзлөрү, биз мисалы күч органдары чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар. Мунун бардыгын биз айдын жыйынтыгы, жарым жылдыктын жыйынтыгы менен бардыгын жарыялайбыз. Анан азырынча ошол баягы элдин ичинде, эл арасында социалдык түйүндөрдө мындай сын пикир айтпай, андан көрөкчө ошол суроолорду берип, биз эмне иш кылып атабыз, ошол суроолорду берип турса жакшы болот эле да. Жасап аткан ишке сынчы көп болот экен да, сынчы. Бирок биз ар бир жасап аткан ишибиз мен жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, же болбосо бир жакындарым кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн жасап атам. Мындан арда жасай берем. Убакыт көрсөтөт, убакыт далилдейт. Биздин туура иш алып баратканыбызды убакыт далилдеп коет. Мен мындан 15 жыл мурун, 8 жыл мурун ушундай жол менен кетели дегенде, жок туура эмес жол деп сындап мага каршы чыгып, керек болсо түрмөгө салгандар бүгүн өкүнүп отурат. Кап, ошол жол туура болбогон экен да депчи.
Анан мисалы мен түшүнүп атам, райымды чыгарып ийди, анан аны камаш керек эле, кармап туруш керек эле деп. Аны кармап турганда эмне пайда? Эмне биз сиздин эсебибизден, мына булардын биздин эсебибизден багып жатабыз да, анычы багып жата беребиз. 3 маал тамак беребиз, башкасын кылабыз, 1 жылдап, 2 жылдап жата берет. Андан көрө миллиардтарды төгүп атпайбы ал, төксүн да. Азыр бул башталышы гана, азыр тергөө иштери жаңыдан башталып атат. Аягына чыгат, аягына чыккыча дагы далай миллиардтар болот дегендей да. Анан ошону туура түшүнүш керек да, эл дагы баякы биздин иштөө стилибиз башкача. Биз эптеп эле барып камап баарын эле деги түрмөнү толтуруп, анан кийин мына биз деп бир атак даңк алалы деген максат жок. Бюджетти толтуралы, мурдакы элдин ырыскысынын баарын кайтарып келели деген максат менен иштеп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге убактыңызды бөлүп, коомчулукта талкууланып жаткан айрым орчундуу окуялар боюнча пикириңизди билдирип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.